Кыйылып калгандарга колумду сунуп жардам берем. Кыздар дагы, балдар дагы билим алууга жана жаркын келечектин ээси болууга укуктуу. Тартынчактык, коркоктук өз оюмда айта албаганым жок болду. Эми эркин сүйлөп, достор жана жакындарым арасында өсүп өнүгүүгө чоң жолго аттандым. Уруш мушташ балдардын тонош рекетчилиги баары күчсүз алыс адамдар жасай турган иш. Чыныгы элдик бул кечиримдүүлүк достук адамдарды ынтымакка чакырып тынчтыкта жана биримдикте жашоо. Үндү катып чиктей туруп, өз келечегиме кайгыга карабап, башкалардын үнүн угуп, өз үнүмдү чыгарбоо. Бунун баары артта калды. Окуп жаткан жасымдын, жашап жаткан коомумдун астында өз сунушумду, өз пикиримди, өз оюмду кенен айта алам. Мен келечекке ишеничтүү кадам таштайм. Сабактары катышпөө. Ар түрдүү шыктуулар менин мектептен качуу. Өз бактымды бекер көтөрүү мени жакшы жакка алып барбайт. Билим алууга изденүү, аң сезимимди, таалим-тарбиямды өстөрүү менен гана мен өз элиме пайда кыла алам. Мен уштан кармаңыз. Мага сиздин сабагыңыз кереги жок. Орой мамиле, жаман сөздөр, тил албастык, булар мен үчүн эмес. Кечиресиз, жеке. Адамдарга урмат, мамиле кылуу, аларга жардам берүү, мугалимден, ата-энелерден таалим-тарбия алуу. Мына ушул мен үчүн. Мен Жастан менен Бирге жакшы жолду Тандадым, жакшы жакка өзгөрдүм.